Assalamu alaikum урматтуу достор. Эртең буйруса 13 январь күнү Бишкекте Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда күрөш боюнча Кыргызстан чемпионаты башталат. Чоңдор арасында эртең биринчи күн эркин күрөш, экинчи күндө эркин күрөш, андан кийин грек-рим күрөштүн балбандары өз өнөрлөрүн көрсөтөт. Азыр эми биз жеребьевка же болбосо чучугулак таштоо кандай болгондугун, ошондой эле белгилүү балбандарыбыз кайсы салмакта күрөшөт, ошону айтып өтөбүз. Эртеңкиге күрөш федерациясы өтө жогорку деңгээлде даярданып аткандыгын көрүүгө болот. Мына атайын экрандар орнотулуп, ошондой эле мындай атайын жарык бере турган приборлор да орнотулган. Бул менин оюмча Кыргызстан чемпионатында биринчи жолу коюлуп жатат. Буга чейин күрөш боюнча Кыргызстан чемпионатында мындай болгон эмес. Мынакей жарык. Эсиңиздерде болсо Азия чемпионатында ушундай жарык болгон. Эми күрөш Кыргызстанда өтө жогорку деңгээлде өнүгүп жаткандыгын эске ала турган болсок, мындай нерсени негизинен эч ак эле кылыш керек болчу. Күрөш өкүлдөрү, спорт ордосу. Күрөш федерациясынын өкүлдөрүнүн айтымынча али жеребьевка болду экен. Кимдер катышары белгисиз дейт. Ошентсе дагы сиздерге даярдык жөнүндө анча маалыматтарды берип койсок болот. Мына ушундай өзгөчө шоу менен өтөт. Буга чейин деле айтып өттүм. Күрөш боюнча Кыргызстан чемпионатында мындай даярдыктар болуу керек болчу. Даярдыктар болгон, бирок мындай өзгөчө деңгээлде атайын жарыктандыруулар буга чейин боло элек эле. Олимпиадалык стандарттагы мат. Мендеги маалыматтар боюнча бул жылкы Кыргызстан чемпионатына эркин күрөш боюнча эң алдыңкы балбандарыбыз катышат. Белгилүү балбандарыбыздан Эрназар Рахматалиев 70 килограмм. Ал ойлогончу 70 килограмм салмакта катышарын айткан болсо, ал эми Бекболот Мырзаназар уулу биринчи жолу 61 килограмм салмакта өз өнөрүн көрсөтөт экен. Негизинен кызыктуу болот. 61 килограмм салмагы бул 14 январда орун алат. Ошондой эле 70 килограмм салмак чембирдигиндегилер дагы 14-ндө күрөшсө керек. Достор, жеребьевканы күтө албайт экенбиз, себеби дагы да такталуу элек детальдар бар экен. Ошон үчүн кетүүгө туура келип калды мага. Буюрса эртең көрөбүз эми. Эртең болбосо да кечирээк буюрса атайын тиркеп Инстаграмда баракчага, ошондой эле Ютубка дагы чыгарып койгонго аракет жасайм. КТРК спорт телеканалы буюрса күрөштөрдүн баарын түз эфирде көрсөтөт. Ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. Ошондой эле биздин каналда дагы түз эфир эмес, бирок жаздыруулар көрсөтүлөт. Ошол достор, кайрадан кезишкенче кош